Бишкекте 70 өнөр аздык кылат дегендей, Кыргыз Улуттук университетинин студенти Бекзаттын таланттары көп. Ал Кыргыздын байыркы кара жоргосун келиштире билип, обонда соза алат. Эң негизгиси, ал эли жери үчүн күйүп, өлкөнүн келечегине кайдыгер карабайт. Так ушул мүнөзүндөгү сапаты менен Бекзат депутаттын көңүлүн өзүнө бурду. Бекзаттын жалпы жеңиши эмес, бул жалпы студенттердин жеңиши деп эсептейм. Анткени ошол студенттер, ошол Бекзат биздин көзүбүздү ачты. Кыргыз Улуттук университетинин мырзасы сынагында Бекзат Самаган уулу үй тапшырмасына велосипед менен чыккан. Бишкектин экологиясын сактоо, жол кырсыктарды азайтуу оюн айтып, велосипедке отурууга депутаттарды да чакырган. Студенттин бул демилгесин Калыстар тогунда отурган эл өкүлү Бакыт Төрөбаев колдоп, унаасын велосипедке алмашууну сунуштаган. Сага бир автомашина Honda Fit. Айткандан кийин кайтпа дегендей депутат сөзүнө туруп, коомчулук астында күмүш жорго ачкычын студентке тапшырды. Бул Honda Fit'tin күлүчүн, бул машина Акчартойдун машина болсун. Бул машина ошол корпуска, окуп аткан корпуска жакшылык таап келсин. Ошол корпуска сен үй бүлөңө, бул жерде баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө бул машина өнүгүү алып келсин. Бишкекте велосипедтерди жайылтуу максатын койгон студент өз колу менен жасалгаланган транспортун унаага алмаштыруу чечими оңойго турган жок экенин билдирди. Велосипед тебиш керек деп мен көп жолу угам. Сиздер да уксаңыздар керек. Мына эми ошонун башталышын биздин Бакыт Эргешевич байкебиз баштап отурат. Эми Бакыт Эргешевич байкебиз шаар ичинде вело жүрүштөрдү уюштуруп чыкса бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Алмаштыргандан кийин биз ойлондук. Кудай буруса биз июль же август айында Бишкектен Ысык көлгө чейин велопробег өткөзөбүз. Ошондо сиздердин баардыгыңыздар менен чоң катышып, ал жерде дагы бир жакшы мероприятие өткөзөбүз. Honda Fit үлгүсүндөгү жаңы транспортуна Бекзат шыр эле отуруп, текшерип көрдү. Ал эми депутат велосипедти сынап көргөн жок, бирок бул транспорттун түрүн күнүгө колдоноорун айтты. Мен акыркы жолу бүгүн эртең менен тептим. Анткени мен ар дайым эртең менен велосипед тебем. Негизи бул велосипедти тебесизби анда? Бул велосипедти Кудай буруса Бишкектен Ысык көлгө чейин барабыз. Эл өкүлү мекенчил жаштарды чыгарган университет жетекчилигин жана мыкты тарбия берген Бекзаттын ата-энесинин эмгегин баалады. Мекенге болгон сүйүү үй бүлөдөн башталат. Ушу шаардын ичинде кандай тазалыкты кандай каалайбыз? Ошо үйдө да бизде ушундай таза да. Тамак чегилбейт, арак ичилбейт, уруш талаш болбойт. Анан ошо шаарга өзүнөн чыкты деп атам да, ошо мен деле айтып үйрөткөн жокмун. Бекзаттын өзүнө. Ошондой эле эл өкүлү келечекте Бишкектен Ысык көлгө чейин созула турган вело жүрүш уюштуруу демилгесин жар салып, жаштардын колдоосуна ээ болду.